Аты жөнім Медетбек Кутман Медетбекович. Мен ошол социалдык тармактарда Сезимай Жунусова деген өзүнүн паспорттагы аты Жоробаева Бегимай, анын адвокаты боломун. Сиздерге маалым болгондой, бул Жоробаева Бегимайды 2020 жылдын 9 декабрь күнү УКМК тарабынан кармалып, бүгүнкү күндө 2 айдык мөөнөткө камакка алып коюшкан. Сезимайдын бул окуяга кантип аралашып калганы жөнүндө сиздерге маалымат иретинде айтып өтөлү дедик эле. Сезимайды сиздер өзүңүздөр жакшы тааныйсыздар, жакшы билесиздер. Аябай адамдарга жардам берүүнү каалаган кыз. Бул кыз ошондой эле ойдо. Деген бала Сезимайга звонок кылып жардам сурайт. Эжеке, сиздин тааныштарыңыз бар. Мага бир жакшы милиция таап берсеңиз, бизде маселе жаралып атат. Турциядан бир түрк келиш керек эле, ошонун документтерин текшерип берсин дейт. Сезимай макул болуп, Ички иштер министрлигинин 10 бөлүмүнүн башчысы менге байланышка чыгат. Андан жардам сурайт. Менин инимде бир маселе бар экен. Сиздерде милиция бар. Ошол маселесин бир угуп коюңузчу. Чечиле турган болсо жардам берип коюңуздар деп суранат. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан бир милиция бөлүмүнө дайындайт. Ал милиция Сезимайга байланышка чыгат. Андан кийин Сезимайга чалып, эже, бул милиция Оштон экен. Мага Бишкектен керек эле деп айтат. Сезимай кайрадан ошоко звонок кылып байланышып, бизге Бишкектен милиция таап бериңиз, идимдин маселесине жардам берип коюңуз деп суранат. Дагы бир милицияга дайындайт Бишкектен. Бирок милициялар менен биздин божомолдорго караганда келише албай калган. Кайрадан Сезимайга чалып туруп, эжеке, бул милициялар чоңдор экен. Булар биздин ишти чече албайт экен. Бизге бир жөнөкөй эле милиция таап бериңиз дейт. Сезимайга жардам берүү максатында эле Ноокат районунда милиция бөлүмүнүн начальниги экен деп жардам сурап чалган. Ош аэропортунун милиция бөлүмүнө байланышка чыгат дагы, жардам берип коюңуздарчы дейт. Оштун милициясы бул Бишкекке чыгат. Бишкек аэропортунда милициясына байланышка чыгып, милицияга байланышка чыгып, ушундай бир маселе бар экен, алың жетсе караштырып кой деген. Бишкектен аэропорттун милициясы ошол Турциядан келген түрктү кадимки эле документтерин текшериш үчүн кабинетине чакырып, кадимки эле документтерин иликтеп отурган. Андан кийин эле ошо барып, ал түрктү алып кеткен. Сезимай бул окуяга ушундай эле жагдай менен катышып калган. Сезимайдын бул кылмышка эч кандай тиешеси жок. Ал эми ошол УКМК айтып жатпайбы сиздергечи? Жанагы инвесторду аэропорттон маскачандар пистолет такап, башына пакет кийгизип уурдап алып кетишти деп. Окуя такыр андай болгон эмес. Бизде ошол аэропортто алынган видеолор бар. Окуя такыр андай болгон эмес. Ол УКМК айткандай болгон эмес. Окуя биз азыр дагы бир башкача бир жагдайлар чыгып атат. Башка дагы видео запистерди биз таап алдык. Бирок азыр ал боюнча айтпай турайлы деп атабыз. Себеби дегенде эми өзүңүздөр билесиздер, УКМК деген ал бизде жанагы маалыматтарды сыртка чыгарганга бизге дагы болбойт. Биз аны чыгарабыз, бирок эгерде УКМК өзү мыйзамдуу негизде ишти алып барбай турган болсо, анда биз ал видеолорду да чыгарабыз. Себеби бизге жеткен маалыматтар боюнча, биздин версиялар боюнча, ошол деген өзү УКМКнын сотрудниги. Ошол түрк инвестор деп аталган, ал инвестор деле эмес өзү. Себеби ал Кыргызстанда бир соода саттык менен алектенген, бирөөлөргө алданып акчасын алдырган бир жөнөкөй эле бир түрк жаран экен. Ал
түрк жаранын өзүнүн Кыргызстанда бир маселеси бар экен. Ал маселеси менен келгенде ушундай бир окуяны уюштурушкан. Бул окуяга Сезимайдын эч кандай тиешеси жок. Эми ошол түрктүн айтуусу боюнча ал айтып атат, мен Орз деген бала жана анын 2-3 достору биргеликте мени ошо аэропорттон уурдап алып барып, менин башыма пакет кийгизип, менден акча талап кылышкан деп. Ал жерде эч кандай андай болгон эмес. Ал боюнча ошо эгерде өзүңүздөр деле билесиздер, адам уурдаганда адам каршылык көрсөтүш керек биринчиден. Аны мажбурлап машинага салып, же болбосо мажбурлап бир жерде камап олтуруш керек. А бирок биздеги видео маалыматтарда андай болгон эмес. Эко кадимкидей ээрчишип жүрүшкөн. Эко кадимкидей магазиндерге, маркеттерге кирип, жөнөкөй эле достой эле ээрчишип, эко соода кылып, кадимкидей чыгып кетип жүрүшкөн. А уурдалган адам андай болбойт да. Уурдалган адам ошол жерден качканга да мүмкүнчүлүк бар. Эконун аралыгы бир 20-30 метр, 10-15 метр аралыктарда жүрүшкөн. Эгер адам уурдо, ошол түрктү уурдаган болсо, ал түрктү качканга же болбосо жардам сурап кайрылганга мүмкүнчүлүктөрү бар болмок. Ал эми Сезимай бул ишке эч кандай тиешеси жок. Бүгүнкү күндө УКМК өзү дагы Сезимайга эч кандай бир күнөө кое албай келет. Бирок тилекке каршы УКМКнын өздөрүнүн бир басымы менен 2 айлык мөөнөткө кармалып отурат. Окуя боюнча кыскача ушундай суроолор болсо берсеңиздер, биз жооп берели. Бул адам уурдоо Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 165-беренеси. Бул аябай оор, өзгөчө оор кылмыштарга кирет. Бул боюнча кылмышкер мындай издөөгө салынбай жөн калбайт да. Бул өзгөчө оор кылмыш. Бул жанагы кылмыш жаза кодексиндеги эң оор беренелердин бири ушул адам уурдоо болуп саналат. Биз дагы ошону түшүнбөй турабыз да. Атайын кызмат бир ушундай бир оор кылмыштардын бетин ачып атат деген пиар менен алектенип атабы деген да бизде версиялар болду. Жабырлануучу өзү да айтып атат, ошол түрк улуттун дагы. Кылмышка кошо катышкан балдар өздөрү айтып атышат. Мындай аракеттер жасаган. УКМК кызматкерлеринин оперлери менен, бир нече оперлери менен бир нече жердеги сүрөттөрү бар. Биз ошого ынанып атабыз. Жөнөкөй кылмышкер алар менен билбейм. Жөнөкөй кылмышкер эмес, биз деле алар менен сүрөткө түшкөнүбүздө алар тартынышат. Биз ушундай спец кызматта иштейбиз. Бизге сүрөткө түшкөнгө болбойт дегендей. Бирок алар менен кадимкидей эле сүрөткө түшүп жүрүшкөн. Сезимайды атайын кызмат СИЗОдон алып чыгып, психологиялык кысым жасаган. Психологиялык кыйноого жасашкан. Биз бул боюнча прокуратура органдарына жана кыйноолордун алдын алуу улуттук борборуна биз кайрылдык. Акыйкатчыга да кайрылдык. Алар психологиялык кысым жасап, Сезимайдан кайсыл бир аты жаңылышпасам жаранга көрсөтмө бересин деген кысым жасашкан. Илгиз аттуу жаран менен Сезимайдын эч кандай байланышы жок. Ал бүгүнкү күнгө чейин айтып келет, мен ал Илгиз дегенди тааныбайм деп. Бирок кысым болгон. Буну прокуратура өзү да тастыкташы керек. Себеби дегенде биз ошол күнү мен өзүм жолугуп чыкканымдан кийин булар атайын тергөө амалдарын жүргүзөбүз деп алып чыгып, тергөө амалдарын жүргүзбөстөн, бизди катыштырбастан атайын бизден бекитип алып барышып, психологиялык кыйноого алышкан. Сөгүп, ар кандай уят сөздөр менен ушундай басымдар жасашкан. Бүгүнкү күндөгү абалы эми биз прокуратурага ошо психологиялык экспертиза дайындаңыздар деп кайрылганбыз, реакция жасаңыздар деп кайрылганбыз. Бирок прокуратуранын реакциясын биз бүгүнкү чейин көрө элекпиз. Окуду. Андан кийин бул шаарда окуду. Айылда мектепте окуду. Жакшы окуп, жакшы негим жүргөн. 1,5 миң талашка тартышы жок болчу. Ачык айрым болчу. Кимге болсун жардам берейин. Айылда кошуна деле, олар деле бегимай далдаңбай. Сураган нерсесин, болгон нерсесин бере коет. Анча-мынча жок дебейт. Анан ошо
характер кээде ошо талашканда талашат эле меники туура качан болсун ошол меники туура меники неме деп жүргөн немеси ушул. Болбосо ошол иш башталганда эле айтса болмок. Эчтеке жок бар ушул ишке кабыл отуруп бирөөгө жардам берип, бирөөгө жакшылык кылам деп. Жакшылыктын акыры ушул болду ага. Өзүнө муш болду. Эчтеке жок отурат. Биз деле анын мынчалыкка барарын эч ишенбейм, мындай иштерге барышына. Бара турган негизи деле ага неме деле жок болчу. Кудайга шүгүр. Эл катары жашайбыз. Жетерлик эле бар эле болчу да. Кыйналган жерибиз жок болчу. Өзгөбүздүн эл катары жашап жүргөнбүз. Ошо ишенчтин айынан бирөөгө жардам берип коеюн деген айынан ушул ишке кабылдыгы. Мен билбейм, өзүм да окуп жүргөндөн өткөндө мына адабиятты, тарыхты көп окусум, ушул тарых, адабият боюнча көп талашчубуз. Баягы Канек романдарын, Сыңган кылычтарды, эски мындай тарыхый китептерди, азыркы китепке караганда тарыхый китептерди көбүрөөк алып барып, азырда ошолорду жыйып, мындай китепти акыры бир мектеп-сектепке подарка кылып тапшырамын. Андай мындай ошого кошон тарых боюнча көп талашчубуз. Адабият боюнча талашчубуз. Анын иштериң кандай аралашпа, тынч жүр, өзүңдүн жолуңда ишиңди кыл деп гана ушундай маселелер менен сүйлөшүбүз. Сезимай Жунусованын кесиптеши, мурда кийин чогуу иштешип калганбыз жана ошондой эле жакын достордун бири болом. Ата энесине айтпаганды боюнча биз эмнени ушул окуяны башынан бери угуп көрүп келе жатканым үчүн өзү суранган, ата энеме айтпагыла. Кыжаалат кылбайын деп гана Сезимай Жунусова ата энесине айткан эмес. Ата энесинин жүрөгүн ооруткусу келген эмес, анткени биз ойлогонбуз, эгерде бул жөн гана телефонду берип атса, демек мунун күнөөсү жок. Аны кармабайт деген ойдо эле биз эч кимге айтпай, таратпай турганбыз. Ошон үчүн ата энеси билбейт. А так мен Сезимай менен өзүм канча жылдан бери, буюрса 6-7 жылдан бери чогуу иштеп, чогуу дос болуп жүрөбүз. Бир дагы адамга жамандыгы жок. Ошол кичинекей арык кыз адамды кармап уурдады деген это полный абсурд. Мен бул нерсеге ишенбеймин. Кантип эле бул логикага дагы туура келбейт да, ошол кичинекей кыз ошол чоң эле түрктү алып келип уурдап машинага салып, соучастник катары мен Сезимайды мен ушул башталгандан бери айтып келе жатам. Жана ушул укук коргоо органдарына да кайрылуу бир нече ирет жазганбыз. Соц тармактан адилеттүү карап бериңиздер деп. Именно ушул Сезимай Жунусованын жумушу боюнча.